رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Мейірімді, урайымды Аллахтың атыменен баштап, жаратқанға бақтылар, пайғамбарымызға салам салаваттар айтып, урматтуу телегөрүүчүлөр, мусулман бир туугандар, кайрадан сиздер менен мына ошол Рамазан сабактарын улай эфирден көрүнүшкөнүбүзгө, жараткан Аллах Тааланын берген мүмкүнчүлүгүнө шүгүрлөр айтып, салам айтам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Урматтуу мекендештер, Аллах Таала баарыңыздардын туткан орозоңуздарды, Рамазан айында кылган ибадатыңыздарды кабыл кылсын. Жалпыңыздарга Аллах Таала мына ушул улуу күндөрдө өзүнүн рахматы, мээрими, кечирими жааган күндөр, түндөр өтүп атат. Ушул күндөрдө Аллахтын рахматына, мээримине татыктуу болуп, мына ошол Рамазан айынан өз үлүшүн алгандардан болгонду. Баарыңыздардын үй-бүлөңүзгө Аллах Таала насип кылсын. Урматтуу мусулман бир туугандар, жараткан Аллах Тааланын астында кээ бир баалуу болгон, убактылуу болгон, мына ошол ченеп берилинген өзгөчө алтынга да алмашкыс болгон минуттар, секундтар бар. Мына ошолордун кээ бирин атай турган болсок, мына ошол Рамазан айындагы Лайлатул Кадыр, Кадыр кечеси Аллах Таала кереметтүү Кур'анда 1000 айдан артык дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жумаа күнү тууралуу Саййидул айям ва хаджул масакин, күндөрдүн мырзасы, кедей кембагалдардын ажысына тең дейт. Мына ошол сыяктуу эле бүгүнкү Рамазан күндөрү, түндөрү дагы ар бир күнү өзүнчө баалуу, өзүнчө барктуу, өзүнчө орду толгус чоң Кудай Таала берген неамат. Эсиңиздерде болсо ден соолук сабагын сүйлөп атып, өткөн сабактарыбызда Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан Ибн Аббас радиаллаху таала анхума риваят кылган, Аллах алейкөсүнөн дагы разы болсун, хадиске бир токтолуп, мына ушул теманын алкагында хадистин экинчи бөлүгү жөнүндө бүгүн сөз кылууну туура көрүп турам. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ал хадисинде неаматан магмунун фихима касирун минан нас. Эки неамат бар. Ал эки неаматтан адамдардын көпчүлүгү гафилетте. Ал эки неамат адамдардын көпчүлүгү кадыр баркын билишпейт дейт. Мына ошол эки неаматтын бири бул албетте ас-сиххату вал фараг. Кечээ сиздер менен ден соолук жөнүндө сөз кылганбыз. Бүгүнкү биздин сабак иншалла хадистин уландысы бош убакыт же болбосо өмүр же бүгүнкү күн менен жаша, ар бир күндү кадырлай бил дегеним. Анткени мусулман бир туугандар, кээ бир инсандар суроо салат. Бүгүн жумушума байланыштуу, ишиме байланыштуу, орозо кармабай коюп, кыш айларында тутуп берсем болобу деп. Мен жана жогоруда айттым, Аллах Таала үчүн ыйык болгон, баалуу болгон минуттар бар, күндөр бар, секундтар бар. Ал секундтардын орду башка күндөрдө кылынган, кылымга тете кылынган ибадаттар менен дагы толбойт. Ошолордун бирөөсү бул, албетте Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан кабар алганыбыздай, бизге маалым болгондой, бир күндүк орозо айы. Эгер Рамазан күнүндө кармалынбай калса, башка күндөрдө жыл бою кармап берсек дагы Рамазанда кармаган орозого тең келбейт. Ошондуктан дагы урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүнкү күндү өзгөчө өмүрүбүздү мына ошол келечекти ойлобостон, эртеңди эртеден кийинди ойлобостон, ач каламын, кыйналамын башка дебестен, бүгүнкү күндө мына ошол жаратканга табакел кылалы. Эгер бүгүнкү күн менен жашасак, биз бул жашоодун рахатын, бактылуулугун сезе билебиз. Өткөн күнгө кайгырбаш керек. Ыйласак дагы, кайгырсак дагы, бармагыбызды тиштесек дагы кечеги күнүбүз келбейт. Ошол эле сыяктуу мен кайгырбайлы, кыйкырбайлы, ыйлабайлы, эртеңки күн да биз үчүн бүдөмүк. Бүгүнкү күндөн, бүгүнкү түндөн аман эсен ким чыгары бул эч кимибизге белгилүү эмес. Ошондуктан дагы урматтуу мусулман бир туугандар, эгер жашоодон рахаттанып жашайбыз десек, бактылуу жашайбыз десек, тынч, бейпил өмүр сүрөм дей турган болсок, анда бүгүн менен жашайлы. Анткени бүгүнкү күнүбүзгө Аллах Тааланын астында суралабыз, эртеңки күнгө али жете элекпиз. Өткөн күн канчалык кайгырсак дагы, кайгырбасак дагы ал өтүп кетти, аны артка кайтаруу мүмкүн эмес. Ошондуктан дагы урматтуу мусулман бир тууган, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эки неамат бар. Адамдар ошол эки неаматтын кадыр баркын билбейт, баалашпайт, ден соолук жана бош убакыт дейт. Бүгүнкү мен сиздер менен сөз кыла турганым бул албетте бош убакыт, бүгүнкү күн жөнүндө. Урматтуу мекендештер, мусулман журтчулугу Рамазан кечелери, Рамазан күндөрү өзгөчө ибадат менен өткөрүүгө шашылыңыздар. Жараткан Аллах Тааланын ибадатында бекем болуңуздар. Кээ бир замандаштардан түшкөн суроолор, Рамазан кармабай койсо болобу, жумушуна байланыштуу, оор иш кылгандыгына байланыштуу, үй бүлөмдү багам деп, башка деп, мына ошентип кайгырган кээ бир инсандардан суроолор түшүп атат. Бул сабакка токтолгондон максат бүгүнкү күн менен жаша, эртеңки күнүңө кайгырба. Мына ошого бир аз ачыктоо киргизүүнү туура көрүп отурам. Анткени эртеңки күнүбүз бизге белгисиз. Эч ким сууду көрбөстөн, дарыяга жетпестен мурда бут кийимин чечпейт, бутумду жуам деп.
Аның сыңарындай ертең келелек күнгө кайгырып, бүгүнкү күндөгү баалуу болгон ибадатка арналган убакыттарды ибадатсыз өткөрүп берүүдөн жараткан Аллах Таала сактаган болсун. Урматтуу мусулман бир туугандар, бардыгыбыз Кудай Тааланын ченеп койгон тагдыры менен, өмүрү менен жашайбыз. Аллах Таала 50 төрөлөрүбүздөн 50 жыл мурда биздин тагдырыбызды чечип койгон. Рызкыбызды өлчөп койгон, ченеп койгон. Андыктан эч кайгырбастан ким Кудайга таянса, Кудай жетиштүү деп Кудайга таянып, Кудайдан соогун үмүт кылып, ажырын үмүт кылып, иншалла ибадатта бекем бололу, урматтуу мусулман бир туугандар. Көпүрөгө жетпестен мурда көпүрөнү ойлобойбуз. Аның сыңарындай сууга жетпестен мурда бутубузду чечпеген сыяктуу, түнгө кирбестен мурда түндө ойлобогон сыяктуу, же үйлөнбөстөн туруп баладан үмүт кылбаган сыяктуу, же болбосом мына ошол эмне оорубастан мурда ооруп калам деп коркпогон сыяктуу эле мына ошол эртеңки күндүн ырыскысын, өмүрүн дагы мына ошол эмне кайгырбайлы жараткан Аллах Таала баарын өлчөп, ченеп койгон. Ошондуктан дагы урматтуу мусулман бир туугандар, биздин жаратуучубуз бар. Биздин атыбыздан канча өмүр сүрөбүз, канча жашайбыз, баарын өлчөп, ченеп турат. Biz pendeler жараткандын чызган чызыгынан чыкпай жашоого милдеттүүбүз. Ошенткен болсок бактылуу болобуз. Анткени бардыгыбыздын короолорубузда койлорубуз бар. Сиз бир коюңузду багып отурасыз. Рамазан айында ифтарлыкка соём, орозого соём, курбандыкка соём деп. Мына ошол коюңуз эмки жылы машина алам, андан кийинки жылы үй салам деп өзүнө 2-3 жылдык план коюп атабы жокпу? Ал жандыгыңыз план кое албайт. Анткени аны сиз каалаган күнү базарга чыгып сатып берүүңүз мүмкүн, каалаган күнү муздап бала чакаңыз менен пышырып жеп коюшуңуз мүмкүн. Аның сыңарындай сиз экөөбүз дагы 2 жылга, 3 жылга план койгонубуз менен биздин жаратуучубуз биз үчүн эртең эмне даярдап койгону бул бизге белгисиз. Андыктан биз жаратканга таянып, бүгүнкү күнүбүздү ганимет билип, бүгүнкү күндү ибадат менен өткөрүүгө аракет кылалы. Албетте, бүгүнкү күн менен жаша, эртеңиңди ойлобо дегенде бул мына ошол дүйнө маселесинде. Ал эми кээ бир иштер бар. Муну бизге илим, билим тастыктап, даярдап койгон тажрыйбадан белгилүү. Кааласак, каалабасак, жаз келди, эгин айдаш керек. Эмне болсо ошобосун ойлонбой эле коеюнчу, Кудай ырысын чечип коюптур деген туура эмес. Кааласак, каалабасак, күз келет. Кааласак, каалабасак, кылычын кармап кыш келет. Кышкы сабактарда өткөндө бизде элибизде, жерибизде свет өчүп, бир аз свет тартыш болуп, газ тартыш болгон учурда бир сабагымды айтты элем. Урматтуу мекендештер, бир аз газды, светти үнөмдөйлү. Арга жок, запас жоктугунан ушундай кадамга барып атышат. Жыргагандан өчүргөн жок десем, кээ бир туугандарыбыз Фейсбуктан башкадан мени тилдеп, сен бүгүнкү бийликтин камчысын чабып атасың, пактакорсуң, башкасын деп. Албетте, аргасы жок нерсе кайгырсак, кайгырбасак дагы болбойт эле. Бирок бүгүнкүдөй болгон мүмкүнчүлүк бар күндөрдө мына ошол газга жооптуу болгон, светке жооптуу болгон инсандарга Рамазан айында мына ошол сабактан пайдаланып, темага байланыштуу болгондугу үчүн кайрылып кетемин. Мына ошол кыштын камын жазда көр дейт. Даярданыш керек. Бүгүнкүндөй күндө даярдангыла, этияттагыла, элибизге свет бергиле, газ бергиле деп айтабыз. Бирок өткөндөгүдөй таппай калган учурда, запас түгөнүп калган учурда сабырдан башкага чакырууга аргабыз жок эле. Канча критиковать этсек дагы, тополоң кылсак дагы, пикетке чыксак дагы запаста свет менен газыбыз жок болчу. Ошондуктан кээде сабыр кылыш керек. Бирок бүгүнкүдөй кенен күндөрдө мына ошого жооптуу инсандар дагы даярданыш керек. Аның сыңарындай урматтуу мусулман бир туугандар, даярдана турган дагы биз мусулмандар үчүн өзгөчө даярдануу. Бул албетте жараткандын ыраазычылыгына даярдануу. Вакыт өмүр менен ойношпостон мына ошол өмүрдү туура пайдалана билүү. Аллах Таала кереметтүү Кур'анда бир сүрөнүн атын асыр деп атайт. Бул асыр дегени аалымдардын кээ бир тафсирчилердин пикиринде кылым, кээ бир тафсирчилердин пикиринде асыр намазынын убактысы. Аның сыңарында мына ошол асыр сүрөсүндө Аллах Таала вакытка касам ичип, "Вал аср", вакытка касам ичемин. "Иннал инсана лафи хуср", адам баласынын бардыгы банкротто, уткузууда, ийгиликсиздикте. "Иллаллазина аману", бирок ийгиликке жеткендер бар. Адамдардын бардыгы банкротто экен, бирок банкротто эмес, Аллахтын ыраазычылыгына, мээримине, рахматына жеткен кээ бир инсандар бар. Ал албетте 4 түрдүү адамдын биринчиси иллаллазина аману, ыйман келтиргендер, мусулман болгондор, жаратканга моюн сунгандар. Жаратканга моюн сунгандан кийин экинчи тур адам бул ва амилус салихат, жакшы амалдарды кылгандар. Бүгүнкүдөй улуу күндөрдө ибадат менен, орозо менен, таравих, тахажжуд менен жакшы сооптуу иштерде жарышкандар, садакасы менен, закаты менен. Ва тавасау бил хак, үчүнчү тур ийгиликке жеткен, Аллахтын рахматына татыктуу болгон инсан бул албетте ва тавасау бил хак, акыйкатка
туурага адамдарды багыштаган, исламга, иманга даават кылгандар. Төртүнчү түр жараткандын рахматына, мээримине татыктуу болгон адам бул албетте ватавасау бис сабр, жараткан Аллах Таала тарабынан келген кайгы капага, кээ бир мусибаттарга, кээ бир кыйынчылыктарга сабыр кылгандар дейт. Урматтуу мекендештер, Алла адамзаттын бардыгы адашууда, бирок адашуудан кутулгандар булар мына ошол убакытысын, өмүрүн мына ошол аманат билип, ганимет билип, иман менен, ибадат менен акыйкатка чакырып, кээ бир келген көйгөйлөргө сабыр кыла турган болсо, мына ошолор иншалла ийгиликке жетүүчүлөр дейт. Урматтуу мусулман бир туугандар, эртеңки күнгө даярданам дей турган болсок, эгер эртеңки күнүбүздүн гамын көрөбүз дей турган болсок, анда жараткан Аллах Таала кереметтүү Кур'анда баяндаган, бизге көрсөткөн, багыт берген нерселерге даярданалы. Албетте даярдана турган биз ыймандуулар үчүн бул убактылуу жашоодо биздин эң негизги гамыбыз, эң биринчи биздин көйгөйүбүз бул жаратканын ыраазычылыгы. Кереметтүү Кур'анда Аллах Таала «Васари'у иля магфиратин мин раббикум» жараткан Аллах Тааланын кечиримине чуркагыла. «Ва жаннатун ардуха ас-самавату вал ард уиддат лил муттакин» таквадарлар үчүн даярдалынган, кенендиги асман жерден кенен болгон Аллахнын рахматы бейишине даярдангыла, чуркагыла дейт. Урматтуу мекендештер, бүгүн мына ошол Аллахнын рахматы болгон, кенендиги асман жерден кенен болгон, бейишке чуркай турган, бейишке даярдана турган, өзгөчө бейиштен орун алууга Аллах Тааланын чоң бир мүмкүнчүлүктөрү берилген Рамазан, орозо менен, таравих менен, тахажжуд менен иншалла ошол ибадат менен өткөрө турган болсок, албетте бул нерсе биздин акыретибизге жана өзгөчө мына ошол иншалла эртең Кудай Тааласына барганда Аллахнын ыраазычылыгына жетүүбүзгө чоң бир себептерден болот. Урматтуу мекендештер, вакыт өмүр абайлайлы. Вакыт ушундай нерсе экен. Арабтарда макал бар. Ал вакту касайф иллам тактау каяктак. Вакыт бул кылыч сыяктуу. Эгер сен аны кеспесең, ал сени кесип кетет дейт. Вакытты биз пайдаланбасак, вакыт бизди өз кызыкчылыгына пайдаланып коет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн куту хадисинин биринде «Иктаним хамсан кабла хамсин» 5 нерсе келбестен мурда 5 нерсени баалай бил. 5 нерсе келбестен мурда 5 нерсени баалай билген. Хаятака кабла маутик, өлүм келбестен мурда жашооңдун кадырын билгениң. Васихатака кабла сакамик, ооруу келбестен мурда ден соолуктун кадырын билгениң. Вафирагака кабла шуглук, бүгүнгүдөй бош убактыңды Аллах Таала ооруу менен, кайгы менен, карыз менен, проблема менен бизди алектентип койгонго чейин бүгүнгүдөй бош убакыт барында бош убакыттын кадырын билгин. Аллах Таала пайда башка бир нерсе менен алек кылып койгонго чейин вашабабака кабла харамик, жаштыгыңды каарыбастан мурда кадырын билгениң, убактыны кадырлай билгениң, баркын билгениң. Вагинака кабла факрик, байлыгыңды кедей болуп калбастан мурда кадыр, баркын билген дейт. Урматтуу мусулман бир туугандар, дагы бир жолу айтам, вакыт ушундай нерсе экен, аны морозильникке салып сактап коюп болбойт. Вакыт бүгүн YouTube'дан мени көрүп аткан сыяктуу пауза кылып койсоңуз, токтотуп коюп болбойт. Вакыт бул сатылынбайт. Вакыт бул сатып алынбайт. Кээде алтындай болгон убактыңды бөлүп келдиң деп айтабыз. Алтынды Кудайым буйрса канча Канадага башка алтын кетти деп даттанып жүрөбүз. Учуру келип экономикабыз өнүксө, өссө, кайра канча алтын кеткен болсо, тонналап сатып алууга мүмкүнчүлүк бар. Бирок бүгүнкү кеткен күнүбүздү миллиард алтын болсо да сатып алып болбойт. Алтындай болгон убактымды бөлүп келдим, же алтындай болгон убактыңызды бөлүп келдиңиз деген сөз бул туура эмес сөз. Вакыт бул алтындан дагы баалуу. Алтынды сактап койсоң болот. Алтынды сатып алсаң болот, алтынды сатсаң болот. Бирок вакыт андай эмес, өмүр андай эмес. Өзгөчө бүгүнгүдөй Аллахнын рахматы, мээрими, кечирими жааган Рамазан убакыттары, Рамазан күндөрү, Рамазан түндөрү бул орду толгус жоготуу. Мына ошондуктан дагы Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кимде-ким күндүз орозо калмаса, кечиндеси таравих, тахажжуд намазында бекем боло турган болсо, Рамазандан өзүлүшүн алган болсо, ал адам бардыгына жетишиптир, бүтүндөй жакшылыкка жетишти. Ал эми кимде-ким ушундай сооптуу амалдардан кур калган болсо, анда ал чыныгында бактысыздардан болуптур. Жараткан Аллах Тааладан берилген чоң мүмкүнчүлүктөрдөн кур калыптыр дейт. Ошондуктан дагы урматтуу мекендештер, замандаштар, фазаккиру фа инна зикра танфаул муъминин, эскерткен эскертүү ыймандууларга пайда берет дейт. Бир тууганыңыздар катары, уулуңуздар катары, жалпыңыздарды мына ошол болор болбос бир илим алган балаңыздар катары сиздерге кээ бир Аллах Тааланын аят хадистери менен эскерттим. Мына ошол аят хадистерден иншалла өрнөк үлгү алуучулардан кылалы. Жараткан Аллах Таала баарыбызды угуучулардан, уккан аят хадистерге амал кылуучулардан кылсын. Өзгөчө ушул убакытыбызды, күнүбүздү, өмүрүбүздү мына ошол туура пайдаланып, ибадат менен өткөрүүгө Аллах Таала мүмкүнчүлүк берсин. Эч качан оорубаңыздар. Бүгүн ден соолук барында, вакыт барында
жараткан менен мамилеңиздерди бекемдеп ибадатта бекем болуңуздар. Жараткан Аллах Таала баарыңыздардын үй бүлөңүзгө тынчтык, амандык берсин. Ар бириңиздерди иман, исламда, ибадатта кадамыңыздарды бекем кылсын. Туткан орозоңуздар кабыл болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.